Алайдын Сарымоғол айылынын тургуну Айгүл Муса кызы жалгыз бойоне 2014-жылы жолдошу жол кырсыгынан каза тапкан. Андан бери 3 баласын жалгыз чоңойтуп тарбиялап келүүдө. Перзенттерине ай сайын мамлекеттен 5000 сом жөлөк бул алат. Өзү балдар бакчасында тарбиячы болуп бирөөнүн ордунда убактылуу иштеп жатат. Ошентсе да киреше жетпейт. Жолдошу каза табаардан мурун үй куруп жатышканы менен кийин ал турак жай кайын журтунда калган. Азыр каарманыбыз 3 баласы менен апасынын үйүндө. Өздөрүнө деле мындай ачык айтпадым да, үйдө өткөзүп бергиле, мындай кылгыла деп. Ошол нерсени мындай малы бар бекен, жок бекен мен сураган деле жокмун. Кайын журтум деле азыр каралашпайт. Эми үйгө кирип жашай бер дедиле. 3 бала менен кичине болгон нерсе менен жашай албадым да. Эми жалгыз бой энени түшүнөсүздөр да, эми кышында көмүр, отун суу дегендей. Кыш оор болот бизде, 6 ай болот өзүңүз уруп жүргөндөй ошол. Ошол нерсе менен кыйналган нерсе менен ата-энеме бирге турам. Тапкан айлыгым бир 10 000, 12 000. Анан жетпейт экен да, окууң плюс ден соолугуң, балдарыңа продукта, кийим-кече дегендей ошол. Ал эми Жамбы Артыкова Кыргызстандын жарандыгын тактап айтканда паспорт ала албай убара. Себеби Сарымоғол айыл аймагынын эли 2004-жылга чейин Тажикстандын карамагында болуп, андан кийин Кыргызстанга өткөрүлгөн. Мына ушул жылдан бери паспорту жоктугунун айынан мамлекеттик тейлөөлөрдү алууда аксап келет. 63 жаштагы аял айрыкча ден соолугу жабыркап, ооруканаларда дарыланууда көйгөй жаралат. Паспортты Кыргызстанга өткөндө мен инсан алгам. Инсандан кийин баягы паспорт стол алмашканда келсең, ана мана деп антипментип негизи паспорт столдор ошол жардамы тийген жок да. Өзүм коркуп калдым, анан паспорт деле ойго кирбеди. Сарымоғол боюнча алганда аялдар арасында мындан башка дагы көйгөйлөр бар. Үй бүлөлүк пикир келишпестик, чыр-чатактар орун алып турат. Мындайда көпчүлүгү өз укуктарын коргоодон аксашат. Милиция кызматкерлерине, укук коргоо органдарына элемге дейт дегендин айынан кайрылгандар дагы чанда кездешет. Чыр-чатак болгон мезгилде деле бизде эми адвокат мындай нерселерге кайрылбайт да, милицияга кайрылып бир жогорку жакка сотко деген берилбейт. Жөн эле өзүбүздүн тууган уруктар менен эле мечитке салып, же болбосо аксакалдар менен эле чечип, өз көйгөйлөрүн чечип алышат. Ошондой эле аймактагы аялдардын көпчүлүгүн туруктуу жумушу жок. Балдарына жөлөк пул, алимент алуу боюнча кимдерге укуктук жардам сурап кайрылуу керек дегенди билишпейт. Мына ушул жана башка маселелерди болтурбоого багытталган айылдык аялдардын укуктук сабаттуулугун жогорулатуу долбооруна активдүү аялдар катышты. Алар иш чаранын алкагында мамлекет кепилдеген юридикалык жардам бар экени сыяктуу пайдалуу маалыматтар менен таанышышкан. Бул долбоор Европа биримдигинин каржылык колдоосу менен Айыр колдоо бейөкмөт уюму аркылуу ишке ашырылууда. Ал эми Жалал Абад облусу боюнча долбоор Аймира коомдук уюму аркылуу жүргүзүлүп жатат. Мына сентябрдан элибиз жайлоодон көчүп келишет. Ошондо ошолордун көйгөйлөрүн чечүүгө, жардам берүүгө аракеттенелик деп ойлоп атабыз. Көпчүлүгү пенсияга чыга элек. Ошол пенсия ала албай жаткандарды, жанагындай пособияга чыга албай жаткан жаш кыз келиндерге жардам берелик, эки жакка кайрылайлык деген үмүтүбүз бар. Кудай кааласа иштейбиз деп атабыз. Биз да буларды кечегинде ошол окууга баргандан кийин билдик. Окутуунун алгачкы натыйжалары байкала баштады. Буга чейин аймакта аял депутаттар болгон эмес. Бирок акыркы ирет өткөрүлгөн айылдык кеңештерге депутаттарды шайлоодо аялдар активдүү болушуп 5-өө шайланды. Эми Сарымоголдогу жаралган көйгөйлөрдү чечүүдө алар дагы тең ата аракеттерин жумшашат.